Аял киши акча үчүн жаралган эмес, корголуу үчүн жаратылган. Төрөдө экен атасынан кийин күйөөсүнөн же атасы өтүп кетсе ага инелеринин колунда айтор, ар дайым бир эркек кишинин көсөмүндө, колдоосунда, коргоосунда болуш керек. Аял киши ошондо күчтүү энергия алат, ошондо жашаганды билет. Аял киши ошондо чындап бактылуу болот. Аял киши акча таптı дейли. Биз аял үчүн эмес да негизи акча табыш. Бирок акча тапты, акчаны табышы дагы кыйын. Билесизби, аял кишинин үстүнөн тосук чыга берет, иши эч жүрүшпөйт. Бизнес кылабы, башка маселени кылабы, айтор, аял кишиде тосуктар өтө көп чыга берет. Тосуктар келген учурда акыл иштебей калат. Акыл иштебей калган учурда өзүнүн денесин иштеткенди баштайт да. Бул өтө коркунучтуусу. Бизнесте келип денесин сатып кетти, мындай кылып кетти, бизнеске денесин тыгыптыр деген маселелерди. Өкүнүчтүүсү, урматтуу мекендешим, бул маселе өтө орчуган да. Кудайым өзү сактасын. Аял акча үчүн эмес экен, акча таба албайт. Акчаны бере албайт дагы да. Жүрөгү ооруп, жан дүйнөсү кыйналып бирөөгө бирдекени бергенде акча маселесин кыйын маселе кылып берет. Өтө орчундуу маселе аял киши үчүн. Эркек акча тапканда акча маселеси дагы жеңил табылат, жол дагы ачык. Неге? Себеби анын үстүнө аялы, бала чакасына рызкын байлап койгон Кудай таала. Ошого байланыш иштери дагы бат кетет, тездик менен кетет. Кылган иши дагы берекелүү болуп кете берет эркектики. Ойлонбой берет эркек киши, кыжаалат болбой бере берет, мына деп эле берип кое берет. Аялчы 100 ойлонот, күнү түнү түшүгө дагы кирип чыгат. Ошондуктан эркектер ойлонушубуз керек. Аял акча таппаш керек, биз беришибиз керек. Же аял тапса, акча табып калса, ага тийбешибиз керек. Тамам?